Медин Алыбаев бардығын билүүчү короз. Бир күнү короз ку-ку-ку-ку жумуш башталды деди да командировкага жөнөдү. Өзүнүн карамагындагы канаттуулардын ишин көргөнү. Көгүчкөндү, күрптү, кыдырып бүттү. Бир тобун үйрөттү. Бир тобунун ишин кагазга жазды. Короз шашты. Анын жумушу азбы? Эми көрүүгө жөнөдү, казды. Барар замат каз казан асты. Эт бышканча короз ары бери басты. Муну эмне пайдаланбайсыңар? Деп кээп коюп чопону ташты. Бул ишиңер жарабайт. Улам башын чайкайт. Анан каздардын жумушун бүтүрүп, майлыкка колун чала сүртүп, өрдөктү көрүүгө шашты. Өрдөктөргө барып түштөндү. Кана, сууга баскыла. Аларды алып чыкты ээрчитип. Өрдөктөр ансыз деле жүргөн балапандарын телчитип. Короз көпүрөгө турду бөйрөгүн таянып, өзү сууга кирүүдөн аянып. Белкилер болсо сүзүп жүрдү, нары айланып, бери айланып. Бир маалда короз кыйкырды. Куруку-ку-ку! Ушундай болот бекен суу. Баарыңар ызы чуу. Биздин короз тапырылатып канатын керди. Анан өзү араң көпүрөдө туруп команда берди. Эй, сен бурул оңго, сен бурул солго. Марш! Өтө чумкуп суу болбо. Сен жүргүн четкерээк, антпесең таманыңа суук тиер. Марш! Сен жөнөгүн төз. Бале, так ушундай сүз. Көпчүлүгүң жүрүпсүң үйрөнбөй. Шарк этпейсиңерби? Сууда сүйрөлбөй. Биздин короз көпкө чейин акыл насаатын улады. Бир маалда же ысыдыбы, же кысыдыбы, же көрүнө калдыбы кулаалы, өзү көпүрөдөн кулады. Тумчуга түштү, тумшугу менен кулагы. Короз аябай шашты. Суу мойнунан ашты. Анан жардап деп оозун ачты. Көзү жалдырап, суудан зорго чыкты шалбырап. Анткени деги суунун өзү билүүчү эмес. Катуу сүйлөгөндө эч кимди көзүнө илүүчү эмес. Кээ бир ушундай корозум окуп капа болбосун. Колхоздорго барат дагы, карап чыгат кампасын. Эгин айдоосун, толуп жаткан мал короосун. Баарына жетишкенине аң-таң болосуң. Анан дагы бир кылыгы жаман. Өзү билбей иштин жайын дыйкандарга үйрөтөт дайым. Ой, жерди мындай айдала. Топуракты төө менен тебелетип майдала. Арыктын кулагына кум төк, чым менен байлала. Бул короз ушинтип элди кыйын башкарат. Сүйлөгөн сөзү таш жарат. Кандай жерде бышаарын билбейт. Арпа менен ашкабак